Бак араладым деп жазылат, бак араладым деп окулат, же айтылат. Тилекке каршы соңку мезгилдерде кыргыз журналистикасында мындай нормалар сакталбай келет. Айрым медиа өкүлдөрү телекөрсөтүү менен радио элдин күзгүсү экенин, бул алардын алдында чоң жоопкерчилик экенин эстен чыгарып коюшкан сыяктуу. Элдин сүйлөө маданиятынын өнүгүшүнө олуттуу таасир тийгизген кабарчылар өздөрү адабий тилдин нормаларын одоно бузган учурлар арбын. Кандай жазылса ошондой окуп атышат. Жабыркап деген ордуна мисалы жабыркап деп атышат. Кабыл алып деген айта турган сөздү кабыл алып деп атышат. Аварай деген ордуна аббарай деп атышат. Мындан тышкары чи менен ж тамгаларын обу жоктонуп сулуулап кооздоп атышат. Жаңгыр жыйбайт же жыйбайт. Телефон çalыңыздар. Чал чөп чаптык деп. Теле алып баруучулук тармакта 25 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Айнура Кабатай кызы теле жана радиодогу мындай алешемдиктерди 13 жылдан бери тынбай айтып келет. Дал ушунча жылдан бери ал Кыргыз-Түрк Манас университетинде жүздөгөн болочок алып баруучулар менен журналисттерге сабак берип келген. Анын сабактарына катышкандардын көбү учурда беделдүү телерадио каналдарда алдыңкы кызматкерлер. Ошондо 50ден ашык көнүгүүнү үйрөнгөн болсок, мен 50нин баарын жасабайм, бирок 10го жакын көнүгүү эсимде калган. Анан мисалы азыр радиого текст жаздырууга келгенде сөзсүз түрдө мен ушул жерге келип олтуруп өзүмдүн үнүмдү угамдагы ооздорумду чоң ачып, оозума мисалы үйдө жаңгак салып же болбосо ошондой сүйлөп, анан көнүгүү жасап туруп отуруп, анан отжимание жасап, андан кийин текст ача турган болсоң, ичиңен дыханияң ачылып аябай жакшы сүйлөп каласың да, өзүң сүйлөгөнүң өзүңө жага баштайт. Мага бактым бар экен, Айнура эженин сабагын мен жашоомдо бир эмес 2 жолу алганга да мүмкүнчүлүк болду. Студент кезде алганда башкача экен, практика жүзүнө келгенде биз ошо теле радио аркылуу атайын уюштурулган курстарга, кыскача ыкчам курстарга катышып, дагы бир ирет ошо эсте жаңыртып, анан күнүмдүк практикада радио жумушта, теле жумушунда байма-бай колдонуп келем. Адабий тилдин сакталышына аябай көңүл бурчу эле. Мисалы, суу май деген сөздү өсүмдүк май деп колдонгула деп, дагы башка көптөгөн бир туура эмес айтылып жүргөн сөздөрдү адабий тилдин нормасына салып сүйлөгүлө. Бул телевидение деген кыргыз тилинин мындай күзгүсү, элдер ошондон таалим алат. Сиздер кандай сүйлөсөңөр, көрөрмандар, угармандар дагы тили ошондой калыптанат. Кечки жаңылыктар түрмөгү менен түз эфирде Кайрат Кенжебаев, Кутмандуу кечиңиздер менен. Бир кездеги Айнура Кабатай кызынын шакирти Кайрат Кенжебаев бүгүн ЛТР телеканалынын маалымат аналитикалык бөлүмүнүн жүзү болуп калды. Ал күндөлүк жаңылыктарды, апта жыйынтыгын чыгарган Жума сереп көрсөтүүсүн алып барат. Андан тышкары кабарчылык менен да алектенет. Тандалма сабак болгондо башка сабактарда бир 10-15 балл отурса, эженин сабагында бир 30-40 балл отурчу да. Жана ошондой эле башка бөлүмдөрдөн да келип атайын тандап ушу эжеден сабак алабыз деп. Мисалы 2-нчи курста кире турган сабак болсо, 4-нчү курс башка бөлүмдүн балдары келип алган учурлар көп болду да. Анан эгер башка сабактардан келбей калып, кечип калсак, Айнура эженин сабагын кечикпегенге баарыбыз толугу менен келгенге аракет кылчубуз да. Өлкөдөгү телерадио айдыңында эмгектенгендердин көбү Айнура Кабатай кызынын шакирттери. Ал бардык телерадио компанияларда сүйлөө маданияты жана сүйлөө речи боюнча сабактарды өтүп келет. Марва ТВ, Интерньюз, Манас жаңырыгы сыяктуу мекемелер атайын чакырып, өз кызматкерлеринин тажрыйбасын арттырып турат. Ошондой эле журналисттер коомдук бирикмеси уюштурган Устат шакирт долбоорунун катышуучуларына да билим берген. НТС телеканалынын алып баруучуларын эфирге даярдоодо да Айнура эженин салымы зор. Саламатсыздарбы? Сиздин канал НТС'те жаңылыктардын толукталган чыгарылышы. Каналдын эфирин көркүнө чыгарган Алтынбек Бедилов, Жаңыл Мырза Дүйшөнбекова, Айжан Казакбаева, Каныбек Асангариевтер анын шакирттери. Бир кезде НТС'тин жаңылыктарын кыргыз тилинде алып барган Людмила Гребенщикова да Айнура Кабатай кызынын түрткүсү менен эфирге чыга баштаган. Соңку мезгилден бери Айнура Кабатай кызынын демилгеси менен уюштурулган НТС Академиясы да өз жемишин бере баштады. Теле алып баруучулардын курсун өтүү мен жашоомду өзгөртсөм деп айтсам да аша чапкандык болбойт. Себеби буга чейин жумуш, үй деген сыяктуу панагы бир жерге келгенде аябай жакшы кишилер менен таанышып, мугалим деп айтпастан устатыбыз деп да айтат элек. Академиянын бүтүрүүчүлөрүнүн алды учурда беделдүү телеканалдардан өз ордун тапты. Жакында Академиянын 3-чү тобунун бүтүрүүчүлөрү сертификаттарды алып уядан ушту. Мээрим Ташыбекова, Урмат Акынбеков, НТС.